çıkaralı. Так, прямой эфир. Көрейік. Танылайын чатмамам. Söz kılıp жүрбөсүн да. Так, 4 kişi oldu. Азамат, салам. Алейкум ассалам. Поделиться алып коюңуздар. Аудитория чоң болсун. Мерлан, кандайсың иним, жакшысыңбы? Так. Так, 10 kişi efirde dağı Karay Turalı. Так, 9 kişi Мирлан, Асан Бурулга Сымбай саламатсыздарбы? Тазамат 10 kişi efirde. Азыр дагы 12 kişi hemen көйтүп алалы, дагы бөлүшүп койсоңуздар, уруп туралы. Бөлүшүп койсоңуздар, 13 kişi efirde, 15 kişi efirde. Анда эмесе четтен баштай берейин, 15 kişi болбосо да, мына 17 дагы бир бөлүшүп койсоңуздар, урматтуу достор, анан кийин эфир болуп атканда лайктарды басып турсаңар, ошондо көбүрөөк болот эле деген сөз. Көбүрөөк эмелер жыйнайт элек. Урматтуу достор, силерге азыр эфирге чыкканымдын себеби азыр менин бир сөздүн ачыгын эле айтып коеюн, менде МВДда, ГКМБда, прокуратурада мындай тааныштар, коллегалар, юристтер көп. Алар менен тыгыз байланыштамын, анткени иштин жагдайларынын негизинде биз тыгыз байланыштабыз. Эми азыр ошентип болуп атсам, айтып аттыр. Улан иним Курманкул Токтуралиевич, Камчет Кыдыршаевич, бүгүнкү күнгө чейин Камчет Кыдыршаевич мен сиз боюнча бир катуу сөз айткан жокмун. Постоянно айтам, Камчет Кыдыршаевич эркек деп. Потому что действительно сиз эркексиз. Действительно сиз эркек жүрөсүз. Айттыңыз да жүрөсүз да. Улан иним сага айтып кое турган нерсе, анан Курманкул Токтуралиевич. Азыр мага толугу менен жетти, айтышты, что мен туралуу азыр деген мага иш козголот, материал издегиле, Хасановду камагыла дейт. Эми Хасановду камагыла дегенде ошондой болуптур. Ошон үчүн деген, урматтуу достор, мына эмне үчүн камагыла? Мен деген митингге же чакырбасам, митингге же бир эметишпесем, барбасам, митинг менен наоборот, элди митинг кылбагыла деп айтсам, кайда бир төңкөрүштөр катышпасам, эмне менин өзүмдүн оюмду айтканыма укугум жокпу? Же эмне Акылбек Жапаровдука сын айтып атсам, ошол жаман көрүнүп атабы? Эмне Акылбек Жапаров кудайбы? Садыр Нуркожоевич, эмне Акылбек Жапаров чечип калганбы Кыргызстандын баарын тең? Эмне Акылбек Жапаровго бирдеме десем эле, болгондо айтсам эле, эмне камаш керекпи? Эмне атайды каматкан аз келди Акылбек? Эми мен каматкысы келип атабы? Каматып көргүн Акылбек Күйсенбекович. Мен бул күндөрдү эле каматсаң каматып көр, бул күндөрдөн эле өтөт. Бул күндөр өткөндөн кийин анан ошондо дагы көрө жатарбыз. Эмне Америкага кетип калсаңыз, мен Америкага чейин бара албаймынбы? Бара алам Америкага чейин. Эч кабатыр болбоңуз. Андай кабатыр болбоңуз. Америкага барып үйүңүзгө чай ичем дагы. Эч бир кабатыр болбоңуз. Америкага барып туруп сизге чай ичем деп барамын сизге. Ошон үчүн Акылбек Күйсенбекович, сиз деген мындай элдин баарына команда берердин астында кичине мындай ойлонуп берип жүрсөңүз, мен дагы бир жолу айтып кетейин.
Кыргызстанга митинг керек жок, төңкөрүш керек жок. Бүт конституционный укукта болуш керек, конституцион мыйзам алкагында болуш керек бүт бар. А эми болсо мени камайбыз деп туруп уже материал жыйнатып атырсыңар. Улан иним, сага айтып кетейин. Улан иним. Мени каматып койсо эле эмне? Сага орден береби? Курманкул Токтогулович, мени каматып койсо эмне орден беребиз сизге? Мага разрешение берсеңиз. Кайсы иштин алкагында мени каматкан тас? Бир какой-то бирдеме придумать эткиңер келип атат. Мейли придумать эткиле. Анда эле көрө жатарбыз. Кандай болор? Тем эле бүт службаларга берип атасыңар. Хасановго бирдеме тапкыла, каматкыла деп. Эмне каматканы менен эмне бир мүйүз чыктыбы? Эмне эл көрбөй калды деп атасыңар. Эмне Акылбек Үсенбекович, эмне ошол жерде АЗС курабыз деп туруп мактанып атасыңар. Кайсы арыңарга курасыңар АЗСти? Могу жерде ГЭСтерди оңдоп албайсыңарбы? Могу жерде суу жагын оңдоп албайсыңарбы? Ошолордун оңдобой туруп анан кийин азыр АЗС курабыз деп туруп ооздук өптүрөсүңөр. Садыр Нуркожоевичти именно сиз Акылбек Үсенбекович, именно сиз түртүп атасыз. Жаман иштерге. Именно сиз көрсөтүп атасыз. Момундай кылып коебуз, мындай кылып коебуз деп. Камчак Кыдыршаевич экөөнүн ортосуна чок салган сизсиз, мындайча айтканда. Мен толугу менен айтып эле коеюн. Камасаңар камагыла, колуңардан келеби камагыла. Эмне? Сиз Садыр Нуркожоевич деле олтуруп чыккан, күтүп чыккан, өзүнүн убактысы келгенде акыйкат чыкты. Камчак Кыдыршаевич деле олтуруп чыккан. Алардын эле күнү мына акыйкат келди. Эмне ошондой эле ушундай заманга туш келип калдыкпы? Өзүбүздүн оюбузду айтсак, конституция менен берилген укукту айтып атсак, эмне ошентип камаш керекпи? Мен ошону түшүнбөй атам. Улан иним, сага сураныч, кандай болбосо дагы мындай арыдан бери бололу. Бул күндөрдө өтө турган күндөр болот. Мен сени деген жаман көрүп айтып аткан жерим жок. Мен сени жакшы болсун деп айтып атамын. Ошол жерде ошондой команда берилип атасыңар, күтөм ошол командаңар. Камайсыңарбы? Камагыла. Урматтуу эл журт, урматтуу Facebook колдончулар. Ушундай мага маалымат келди, мени каматабыз деп. Ошол жерде ким каматардын астында мен азыр только четинде айтып атам, бирок ошонун арасында биринчиден биринчи турган бул Акылбек Үсенбекович. Эртең күнү мени каматып салса, баарын эметип салса, именно кайдагы бир махинация, тинде мындай десе, аны менен ишенбейди. Анын полностью бул деген подстава болот. Муну только из-за того, что мен Акылбектин көзүнө момундай коюп берип айтып аткандарымды баарын эметип атам. Сизге Акылбек Үсенбекович дагы бир айтып кое турган нерсе, менде момундай сонун бир пакет документтер жатат. Мени камалган күнү мен ошол пакеттердин баарын алып чыгам. Андаштан баштап туруп чыгам. Андаш үчүн ким чуркаган? Женевада эмне деген сөздөр болгон. Ошондо эмне деген эмелердин баарын айтып чыгып туруп, мен даярдап коем, ошонун баары чыгат. Ошондой кылып атасыңарбы? Ошондукиңер келип атабы? Давайте, камагыла. Каламайсыңар? Карасаң муну, тим эле туруп алып туруп, мага команда кетти, по мне работать деп туруп. Мен, значит, переворот болбосун деп, наоборот, кыйкырып жүрсөм, ой, керек жок, тынч өтөлү, тияка катышпайлы, бияка катышпайлы десе, кайдагы бир жомокторду ойлоп таап атасыңар. Мен дагы бир жолу айтып коем, митингтерге мен каршымын, митингтерге болбош керек. Мондай геосаясий акыбал оор турганда, дүйнө жүзүндөгү мамлекеттердин бардыгы ушундай оор акыбалда турганда Кыргызстанга ызычуу керек жок, митинг деген керек жок. Арас митинг керек жок болгон соң бүт баары конституциянын алкагында гана жүрүш керек. А эми кыжырды өзүңөр кайнатып атасыңар. Өзүңөр кишини айткан сөзүнө монда айтса, ошонун баарын тең силер жаман көрүп туруп, тим эле болуп атасыңар. Кыйын болуп атасыңар. Мейли, аны да көрө жатарбыз, Каныбек иним, Түменбаев, Каныбек иним. Экөөбүз заочно бири-бирибизди жакшы тааныйбыз. Экөөбүз сендешип көрө элекпиз, мендешип көрө элекпиз. Сага катуу айтып көрө элекмин.
Бирок биякта Акылбек Жапаровдун жан жөкөрлөрүнүн айтуусуна караганда биякта сен да заказ берип атасың деген ошондой сөздөр болуп атат. Калппы чынбы билбейм, мен муну айта албайм. Бирок сенден да көргөндөй болуп атам. Мен эмне үчүн камаган атасың? Ошол жерде сен өзүң жаныңда жүргөн тетиги өзүң алып келген азыр тет жерде дайыр иним. Мында ардан бери болуп жүрчү иним. Экөөбүздүн отношениябыз бөлөк. Жаман жакшы көрүшпөйлү. Бул күндөрдө өтүп кетет. Ал сен мындай азыркы маалдагы жүргөн нерсең ал эртең бүтүп калышы да мүмкүн. Мына бир кезде Акаевтар деле блатовать этти эле, анда Абдил блатовать эткен. Баары эле блатовать этишкен. Ардан бери болчу иним. Сага сенден да сураныч. Мына Бакиевтердин да күнү өттү, Атамбаевдин эле күнү өттү. Алардын да алкагында көпкөн балдар болду. Мындай азыр эмне болуп атат, азыр элге чыга албайт. Ошон үчүн ардан бери болчу сураныч сенден, хорошо? Өтө сураныч да. Мындай интригаларды козготпогула. Интригаларды козготсоңор, интриганы мен козготом. Интригалардын баарын сүрөт-пүрөттөрү менен мен козготуп. Аны да унутпаңыздар. Ошон үчүн мына урматтуу эл журт, мени камайбыз деген ушундай бир маалыматтар келип атат. Министр МВД тияктан сөз кылыптыр, мол типа Хасановду издегиле, камагыла деп. Вопрос заключается, эмнеге камаш керек? Эмнеге мага материал издеш керек? Мен эмне себептен мага материал издеш керек? Мага ошол абдан кызыктуу болуп атат. Бирок мен күтөйүн, эмне материалдарды көрсөтөр экенсиңер деп. Камчек Кыдыршаевич, билесиз, мен сизди абдан сыйлайм. Камчек Кыдыршаевич, сиз эркексиз, сөзүн ачыгын айттым. Мен өзүм абама мындай даже чөт айта албай калдым. Бирок Камчек Кыдыршаевич, мен сизге айта аламын. Анткени сиздин эркек жагыңызды билем да. Сиз айттыңыз, жасайсыз. Могу жерде бир көзөмөлгө салып коюңузчу. Жөндөн эле элди кызытып атат да, для чего не знаю. Бул силерге саботаж кылып атат эки досту. Ортоңорго чок салып атат. Еще атайын силерди элге жаман көргөзүп атат. Атайын силерди жаман көргөзүп атат элге. Бул тигинде, бул мындай деп эле кулакка шоп атат, а остальное мейли аны деле көрө жатарбыз. Ошондуктан урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулар, баарыңарга чоң рахмат. Мени камайбыз деген ушундай бир маалыматтар түшүп атат. Мен боюнча издегиле, камагыла деп десяткаларына чейин айтыптыр. Десяткаларына чейин бүт баары эле мени изилдеп калышыптыр, бүт иштеримди. Изилдегиле, пожалуйста. Бирок төңкөрүшкө мени байлай албайсың, мен төңкөрүшкө барбайм, мага кереги жок төңкөрүш. Запомните. Кыргызстан конституциянын алкагында жашаш керек. Кыргызстанда соттун, мыйзамдын күчү болуш керек. Баарыңарга ысык салам. Кыргызстан алга.